Азия өнүктүрүү банкы айыл жерлерин таза суу менен камсыздоо программасы боюнча Кыргыз өкмөтү менен иштешүүдөн баш тартып, бул долбоорду белгисиз мөөнөткө чейин токтотту. Буга таза суу үчүн бөлүнгөн каражаттардын коррупциялык жол менен желип кетип, буга чейинки долбоорлор өз максатына жетпегендигинде болгон. Бул туурасында Кыргызстандын премьер-министри Сооронбай Жээнбеков билдирди. Айтмакчы, Кыргызстандын мамлекеттик карызы ушул тапта 4 миллиард доллардан ашып, анын өлкөнүн ички дүң продукциясына карата катнашы 62% түзүүдө. Мунун ичинен 3 миллиард 417 миллион доллары чет өлкөлөрдөн, эл аралык донор уюмдардан алынган карыздар. Ушул тапта Кыргызстанда эң эле көп Кытайга карыз жана ал жалпы тышкы карыздын 35%-ын түзөт. 1991 жылдан бери Кыргызстан баш аягы сырттан 9 миллиард 100 миллион доллар карыз алган. Ошондой эле алдыдагы жарым саатта фермерлер үчүн жаңы финансылык инструмент кампалык бөлүктөр жөнүндө айтып беребиз. Биз менен болуңуз. Ушул тапта ар бир кыргызстандыктын 610 доллардан тышкы карызы бар. Бул тышкы карызды өлкө калкынын жалпы санына бөлгөндөгү сумма. Албетте, ар бирибизде эле менин бул карызга кандай тиешем бар деген суроо пайда болушу мүмкүн. Бирок бул карыз мамлекеттик бюджеттен төлөнөт. Ал эми мамлекеттик бюджеттин дээрлик 75% сиз төлөгөн салыктардан түзүлөт. Андыктан мамлекет кимге жана канча карыз экенин билип алганыңыз оң. 2011 жылы ички дүң продукция карата тышкы карыз 48%га жеткен. Дүйнөлүк банктын маалыматы боюнча 2010 жылга салыштырмалуу Кыргызстандын тышкы карызы 3,9%га өскөн. 2011 жылы тышкы карызды тейлөөгө 4 миллиард 300 миллион сом каралган. 2012 жылы Кыргызстан жаңы карыздарды алып, мамлекеттин тышкы карызы 3 миллиард 107 миллион долларды түзгөн. 2012 жылы 792 миллион 800 миң долларды алуу үчүн 14 инвестициялык макулдашуулар күчүнө кирген. Алынган сумманын 121 миллион 700 миң доллары грант катары, ал эми 671 миллион 100 миң доллар кредит катары алынган. Алынган карыздар менен катар Кыргызстандын айрым береселери кечирилген. Мисалы, ошол эле жылдын октябрь айында Түркия 49 миллион 200 миң доллар карызды кечкен. Тышкы карызды төлөөгө 72 миллион доллардан ашуун каражат сарпталган. 2013 жылы Кыргызстандын тышкы карызы 53 миллион долларга өскөн. Тагыраак айтканда, тышкы карыздын суммасы 3 миллиард 160 миллион долларды түзгөн. Бул карыз ички дүң продукция карата 45%ды түзгөн. Тышкы карызды төлөп бериш үчүн 76 миллион доллар бөлүнгөн. 2014 жылы Кыргызстандын тышкы карызы 3 миллиард 400 миллион долларга жеткен. Тышкы карыздар боюнча Кытай дагы эле биринчи орунда турат. 3 жылдын ичинде Кытайдын экспорт-импорт банкына болгон карыз 272 миллион доллардан 1 миллиард 100 миллион долларга жеткен. Бул жалпы тышкы карыздын 32,5%-ын түзгөн. Карыздарды берүү боюнча экинчи орунда Эл аралык өнүгүү ассоциациясы турат. Кыргызстан ага 671 миллион 500 миң доллар бересе болуп калган. Ал эми тышкы карыздардын 17%-ы Азия өнүктүрүү банкына туура келет. Ага Кыргызстан 583 миллион 500 миң доллар карыз болгон. 2014 жылы тышкы карыздарды төлөөгө 5 миллиард 149 миллион сом бөлүнгөн. 2015 жылы Кыргызстандын тышкы карызы 3 миллиард 384 миллион доллардан ашкан. Тышкы карыз ички дүң продукциянын 54,1%-ын түзгөн. Тышкы карыздарды төлөөгө мамлекеттик бюджеттен 7 миллиард 484 миллион сом бөлүнгөн. Кыргызстандын тышкы карызын ар бир жаранга бөлгөндө 584 доллардан туура келген. 2016 жылы Кыргызстандын жалпы карызы ички дүң продукция карата 57%-ды түзүп, тышкы карыздын суммасы 3 миллиард 417 миллион доллардан ашкан. Кыргызстандын Кытайга карызы 1 миллиард 336 миллион долларды түзгөн. Андан кийин Россияга 300 миллион доллар, Японияга болгон карыз 243 миллион долларды, Германияга 100 миллион долларды түзгөн. Эгер тышкы карыздын көлөмү ички дүң продукцияга салыштырмалуу 60%-дан ашса, бул өлкөнүн экономикалык коопсуздугуна коркунучтарды жаратышы мүмкүн. Кыргызстандын тышкы карызынын негизги бөлүгүн жана алардын көпчүлүк пайыздарын төлөө убактысы 2024 жылдан ары карай башталат. Болжол менен тышкы карыздын төлөмү жыл сайын 200 миллион доллардан ашат. Бүгүнкү күндө тышкы карызды ар бир кыргызстандыкка бөлө турган болсок, болжол менен 610 доллардан туура келет. Кыргызстан эгемендик алган 26 жылдан бери баш аягы сырттан 9 миллиард 100 миллион долларлык финансылык колдоо алган. Мунун бир бөлүгү кайтарымсыз грант түрүндө келсе, айрым бөлүгүн карыз берген тарап кечкен. Ошону менен ушул тапта Кыргызстандын тышкы карызы 3,5 миллиард долларга жакындоодо. Мына ушул 9 миллиард долларлык тышкы карыз өлкө экономикасына кандай таасир берип, эмне жылыштарга себеп болду? Мунун канчасы коррупциялык жол менен желип кеткен? Ушул жана башка суроолорго финансы министри Адылбек Касымалиев жооп берет.
Тышкы карыз дегенде кыргызстандыктар баарыбыз эле бир коркунучтуу бир нерсе катары кабыл алабыз да. Бул бир жакындап келе жаткан коркунуч, өзгөчө массалык маалымат каражаттарында тышкы карыздын көлөмү мынчага өстү, мынчага көбөйдү деген бул кандайдыр бир сигнал катары берилет да. Бул эми албетте бул акчалардын баардыгы тең Кыргызстан экономикасын көтөрүү үчүн алынды деген акчалар. Эгер эми биз муну жөнөкөй эле бир бизнестин мисалында карап көрсөк, компания албетте алды эле ошол өзүнүн өнүгүүсү үчүн кредиттерди коммерциялык банктардан же башка бир булактардан алат. Бирок мына ошол алып аткан маалда ал кредит компаниянын өнүгүшүнө кандай негизде таасир берет деген шарттар эсептелет. Кыргызстан ушул нерселерди кандайдыр бир эсептеп, чоттоп турабы же бул жөн эле берип атканды ала берели деген принциппи? Жок, сиздин мисалыңызды мен улантып кетет элем. Кыргызстан деле өзүнчө бир чоң компания десек болот да. Ошол чоң компаниянын дагы өзүнүн бюджети бар, кирешеси канча, чыгашасы канча. Карыздарды алып атканда сиз айткандай жөн эле ала берели, андан кийин эмне болсо ошо болсун деген эч качан болбойт бизде. Былтыр дагы биз ушул тышкы карызды кандай башкаруу стратегиясын дагы биз кабыл алдык. Буга чейин дагы бизде мыйзамдар бар болчу. Мыйзамдарда кандайдыр бир ушу тышкы карызды алууга чектөө коюлган да. Бүгүнкү күндө ушул эл аралык чоң финансылык уюмдар, мисалы Бүткүл дүйнөлүк банк, эл аралык валюта фондусу ошо Кыргызстандын экономикасында болгон өлкөлөргө ушул 3 чектөө менен баягы мындай карашат да. Бүгүнкү күндө биз жана мен айтып кеттим эле, ушул программада жүрөбүз, эл аралык валюта фонду менен. Ушу чектөөлөрдү ушул 3 чектөө менен бизде карайт да. Ошондо үчөөндө тең биринчи чектөө ички өдүм продукциясына 37% болсо, биздики бүгүнкү күндө 34-кө жетпейт. Экинчиси баягы киреше булагына 250% болсо, биздики бүгүнкү күндө 160-тан ашат. Үчүнчүсү эң негизгиси баягы ушул тышкы карызды төлөө өлчөмү чыгашанын ичинен 20%дан ашпаш керек деген чектөө. Биздики бүгүнкү күндө 7%га да бир аз жетпеген сумма болот да. Биз эч мындай кандайдыр бир коркунуч же тобокелчилик бүгүн ушу тышкы карызды төлөй албай калабызбы деген тобокелчилик бизде жок. Эгер ошол эле биз жана башында мисал кылган бизнестин мисалында, компаниянын мисалында айтсак, мисалы үчүн бул сиз айтып атасыз, мына бул көрсөткүчтөр боюнча бардыгы жакшы, ошончо эч кандай коркпой эле койсок болот, керек болсо үстүнө деле ала берсек болот. Бирок ошол компанияны башкарып аткан адамдар, ошол мамлекет деген компанияны башкарып аткан адамдар эмнегедир өз компаниясындай мамиле кылбагандай сезилет да. Бул менин жеке жарандык көз карашымда. Дегеним, мисалы үчүн биз ушул кезге чейин уга элекпиз. Мынакей айтып атасыз, Кыргызстан эгемендүү болгондон баштап тыштан грант, кредит жана башка түрүндө 9 миллиард доллардан ашык акча алган экен. Бул акчадан экономика эмне пайда тапты? Бул акчалар экономиканын өсүшүн канча пайызга жана кантип камсыздады? Бул акчаларга канча километр жол салынды, канча ГЭС курулду, анын аркасынан эмне болду деген мисалы үчүн бир так анализди мен эч бир ошол мамлекеттик органдардан көрө элекмин. Жана ошондой эле ошол жерде так ачыкта жазылган эмес. Мисалы үчүн биз коррупция деп эле канча коррупционерди түрмөгө отургузат, бирок ошол акчалардын канчасы желбичилип кеткен, ал дагы бир так ачык жазылбаганы, ошондон улам жанагындай тышкы карызга болгон элдин коркунучу мына менимче көбүрөөк ушуга байланыштуу да. Жана айтып кеттим эле, 92-жылдан 2016 жылга чейин 9,2 миллиард доллар алынган, анын 2,5 грант, 6,7 кредит. Ошонун ичинен 21% энергетикага, 27% транспорт тармагына жана 12% айыл чарба тармагына кеткен да. Жөнөкөй эле мисал, былтыркы 15-жылкын алсак, датка кемин. Датка кемин болбосо азыр кандай болот эле абал? Биз баягы шакекчеден мурда көз каранды болчубуз да, башка бир мамлекеттерден. Эгерде ал жерден кандайдыр бир саясий бир эмелер менен өчүрүп салган болсо, биз могу түндүк Азыр сиздин оюңузча биз толук энергетикалык көз каранды сыздыктабызбы? Кошо мамлекеттерден көз карандылыгыбызды биз жойдук. Бирок ошол эле маалда сатып алып атабыз. Түндүк Бишкек-Ош жолу өз кезегинде салынган 90-жылдары. Эгер ал салынбаса кандай болот эле? Өзүңүздөр билесиз, ал жолдон билбейм, сиз өттүңүз беле, жеткөн эмес белеңиз, мен өтүп көргөм да ошол кезде.
анан курулуп атканда да көргөм. Анан азыр кандай? Азыр альтернативдүү жолду салып атабыз. Бишкек ТЭЦи мына быйыл бүтөт. 300 мегаваттка чейин дагы мунун баягы кубаттуулугу көбөйөт да. Бул эң негизги бүгүнкү бизге келем деп аткан инвесторлорго биз электр кубаттуулугун берүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Бүгүнкү күндө бирден бир кээ бир инвесторлордун келбей жаткан себеби ушул энергия кубаттуулугу жетпегендигинде да болуп атат. Эми албетте булар канчалык буга чейинки алынган карыздар канчалык эффективдүү болду дегенде сиз бир катар мисалдарды келтирип кеттиңиз. Эми бирок ошол эле маалда статистика дагы өзүн айтып турат. Мисалы үчүн менин түшүнүгүмдө эгер биз ошол карыздарды чыны менен эффективдүү колдонгон болсок, анда биз кандайдыр бир өлкөдөгү өндүрүштү деңгээлин көтөрүп, экспорттун көлөмүн көбөйтүшүбүз керек эле. Бүгүнкү статистика болсо тескеринче бизде баягы импорт экспортко караганда жыл сайын көлөмү өсүп жатат. Бирок менин суроом башкада. Жок, сиз мындай эле жок дегенде эле 2010 менен ушу 2016 эле салыштырып көрсөңүз, ошол жерден бери биздин ички дүң продукциябыз канчага өстү, биздин киреше булагыбыз канчага өстү, биздин чыгаша булагыбыз канчага өстү. Мисалы, киреше булагы менен чыгаша булагы 3 эсе, 3,5 эсе чейин өстү. Эми мында мен баардыгы эле жакшы болгон деп мен айткан эмесмин. Мен антип да айта албайм. Себеби кээ бир жерде баягы туура эмес, эффективдүү эмес колдонулган учурлар да болгон. Мисалы, өзүңүздөр билгендей, таза суу маселесин. Мисалы үчүн биз көп эле угуп калабыз, көп эле ошол сот процесстери да болуп атат. Мисалы үчүн ошол Кытайдан автобусту мэрия туура эмес тендер менен сатып алган деген мисалы үчүн сот иши бар. Жана башка буга окшогон жолдордун курулушуна байланышкан, мисалы үчүн ошол эле балыкчы корумдуу жолдун курулушуна байланышкан көп коррупциялык чатактар бар. Демек, бул чатактар чыгып аткандан кийин ушул акчалар туура эмес пайдаланды деп өкмөт өзү айтып аткандан кийин бул акчалар туура эмес пайдаланган. Менин сураганым ошол 9 миллиард доллардан карыздын ичинен канча проценти ошондой жанагындай өзүнүн максатына жетпей, желип тонолуп кеткен. Ошол эсептелип чыкты беле, ошондой бир цифра барбы? Андай цифра жок. Желип кеткен, коррупциялык деп эми аны такташ керек аны. Эми мен муну сураганымдын себеби ошондой сот иштери болгондон кийин, ошондой коррупцияга байланышкан чатактар чыккандан кийин, демек анын болгону бул буга далил болуп турат. Мисал айтып берсеңизчи мага. Мындай сиз дагы баягы сиз да мындай эме менен айтып атасыз да. Эл айтканды айтам деп. Жок, эл айтканда эмес. Мисалы үчүн сот иштери бар, жанагы эле бир эле мисалды айттым да. Мисалы үчүн мэрия жанагы тендерди туура эмес жүргүзүп автобустар сатып алган боюнча, бул автобустарды ошол карыз түрүндө келгенде алар дагы бул тышкы карыздын бир бөлүгү да. Жок, ал боюнча сот иштери жүрдү да. Жок, менин сураганым мен жок, баары деген жокмун. Ошол балким 2% ошондой коррупциялык жол менен жок болуп, туура эмес пайдаланып кеткендир, жана алынган карыздын балким 5%. Мен ошону сурап атам да, ошол бир проценттик катнашын өкмөт эсептеп чыкты беле. Дегеним, эгер өкмөт буга чейинки алынган акчалардын экономикалык эффектисин жана анын жанагындай туура эмес максатсыз колдонулуп кеткен бөлүгүн эсептебей туруп, мындан аркы карыздарды кантип алат деген суроо болуп атат да. Жок, мындан аркы карыздарды мен айтып бербедим. Кантип бүгүнкү күндө кандай чечим менен кандай алып атканыбызды. Дагы баягы чектөөлөргө жеткенче бизге өнүгүү керек. Биз ал суммаларды дагы алабыз. Албайбыз деп эч ким айтпайлы. Бирок жана чектөөлөрдү карап турабыз биз. Ошол чектөөлөргө жеткенде биз айтабыз. Ошон үчүн мен бул чектөөлгө жеткенден кийин алынбайт деген катуу талап барбы, же бул сунуш катары гана берилеби? Жок, стратегия кабыл алынган. Азыр бюджеттик кодекстин чегинде биз чектөөлөрдү кабыл алсак, бул мыйзам чегиндеги чектөө болот. Аны биз кароого милдеттүүбүз. Биринчиден, экинчиден биз өзүбүз дагы ошол чектөөлөрдөн ашпоого бүт аракеттерибизди жасайбыз жана чектөөдөн ашырбайбыз. Мен финанс министри катары айтып кетейин, бул чектөөнү биз дайыма карайбыз. Бирок бүгүнкү күндө биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз бар дагы, чектөөгө чейин. Ошон үчүн биз бул арзан кредиттерди алабыз да, чектөөлөргө жеткенге. Кыргызстанда жаңы финансылык мүмкүнчүлүктөр иштелип чыгууда. Тактап айтканда, кампалык көөлүк. Эми дыйкандар өстүргөн жер жемишин жогорку сапатта сактап, аларды өз убагы келгенде баасын чыгарып сатууга шарт түзүлмөкчү. Кампалык көөлүк эл аралык практикада колдонулуп келген финансылык инструмент жана ал Кыргызстанда азыр пилоттук негизде ишке ашууда. Ушул тапта бул боюнча атайын мыйзам долбоору дагы даярдалууда.
Кампалык көөлүк деген эмне жана ал кандай финансылык ырычактарга ээ? Бул туурасында Капиталдын эл аралык кызматташтык боюнча Герман коомчулугу менен бирге даярдаган материалында. Банк микрокредиттик уюмдар фермерге кредит берүүдө классикалык түрдө турак жай, жер тилкеси, мал, кашар, техниканы гана көрө катары кабыл алышат. Бирок ошол малда фермердин айлануудагы товары, же тактап айтканда өстүргөн продукциясы көрө катары каралбайт. Мындан улам дыйкандар чукул акча керек болгондо баасы чыга элек продукциясын эле сатып жиберүүгө аргасыз. А эгер ошол эле продукцияны кампада сактап, баасы чыкканда сатса, айыл чарба багытында иш алып баруу азыркыдай чыгашалуу болмок эмес. Бул фермер кампадагы продукцияны көрө катары коюп, банктын кыска мөөнөтү карыз алуусуна шарт түзгөн кампалык күбөлүк инструменти дүйнөлүк практикада колдонулуп келет. Бул инструментти ишке ашырууну Евро биримдиктин экономикалык кызматташтык уюму Кыргыз өкмөтүнө сунуш кылып, ЖЭЗ уюмунун техникалык колдоосу менен Айылбанк пилоттук долбоорду ишке ашырган. Мы входили в рабочую группу, изучили опыт. Биз жумушчу топко кирип, кампалык күбөлүккө тажрыйбасы бар КМШ мамлекеттеринин ишин изилдеп чыктык. Ошондой эле Венгриянын тажрыйбасы каралган. Белгилей кетсем, эксперимент алманы, алмуруту жана картошканы сактоодо жүргүзүлгөн. Анткени булар спецификалык продуктыларга кирет. Долбоордун негизинде бул үч продукт кампага сактоого берилген. Өз кезинде кампа фермер өткөргөн продукцияны сактоого алып, анын бузулуп кетпешине жоопкерчилик алып, кампалык күбөлүк берип, Айылбанк аркылуу кредит берилген. Мындайча айтканда, жайында сактоого берилген продуктулар кышында баасы чыкканда сатылган. Кампалык күбөлүктүн иштеп кетишине үч тарап тең кызыктар. Бул фермер, кампа жана банк. Бирок киреше болгон жерде өзүнүн тобокелчиликтери дагы бар. Мисалы, кампалык күбөлүк системасы өнүккөн Венгрияда убагында ири 10дон ашык эл аралык стандарттарга жооп берген кампа бар болсо, бүгүнкү күндө алардын саны 3 гана. Кампалардын санын кыскарышына шылуунчулук себеп болгон. Андыктан өнүккөн өлкөлөрдө мындай шылуунчулук болуп жатса, Кыргызстанда бул механизм иштеп кете алабы? Ошондой эле мыйзамдык базанын негизинде иштеш үчүн талаптарга жооп бере турган кампалар керек. Сегодня еще один момент такой есть. Вот, к сожалению, Тилекке каршы биздин өлкөдө эл аралык стандарттарга жооп бере турган, мониторинг жүргүзүлө турган жана продукциянын сакталышына кепилдик бере турган кампалар жана логистикалык борборлор жок эсе. Дал ушул параметрлердин жоктугуна шылуундук орун алышы мүмкүн. Андыктан башка мамлекеттердин тажрыйбасы алып, бул факторлорду жокко чыгарыш үчүн биз мыйзамды ийине жибине чейин жазышыбыз керек. Ошондой эле биз Казакстан жана Украина сыяктуу басымды будай сактоочу кампаларга гана эмес, кампалык күбөлүк бардык продукцияларга колдонулушу керек. Бирок Евразес биздин будайды сактоочу кампаларга басым жасашыбыз керек деп жатышат. Бул иш боюнча биз армениялык кесиптештер менен сүйлөшүп, алардын колдоп берүүсүн сурандык. Кампалык күбөлүктүн негизинде кредит алуу фермерлер үчүн жеңилирээк болот. Себеби күрөөгө коюлуучу кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк талап кылынбайт. Кампалык күбөлүк өзү баалуу кагаздардын катарына кирип күрөөгө коюлат. Аны менен фермер кредитти кайтара албай калса, банк кампалык күбөлүктү аукционго коюп сатканга укуктуу болот. Бирок бул учурда күрөөгө коюлган баалуу кагаздар биржалык фонддун айлантмасында болушу керек. И кроме этого, здесь еще нужно внедрять такие механизмы, как... Мындан тышкары камсыздандыруу тармагы жагы каралыш керек. Анткени бардык кырдаалдар эске алынып, иштелип жаткан механизмге камсыздандыруу компаниялардын дагы киргизилиши зарыл. Мындан улам аткарыла турчу иштин көлөмү абдан чоң. Камсыздандыруу жагы боюнча да иштер жүрүп жатат. Пилоттук долбоордун негизинде 12 ишкер кредит алган. Ысык көл облусунда 4 миллион 600 миң сомго кредит берилсе, Чүй облусунда 1 миллион 300 миң сомго кредит берилген. Пилоттук долбоордун негизинде алынган кредиттердин бардыгы 100% кайтарылган. Фермердин өндүргөн продукциясы айлануудагы товар болуп саналат. Ал эми айыл чарба продукцияларынын баасы сезонго жараша өзгөрүп тургандыктан, фермер өз товарынын баасын чыгарып сатууга кызыктар. Мындай шартта дыйкандар товарын кандай кампаларда сактап жана аны канткенде финансылык инструмент катары колдоно алат. Кампалык күбөлүк бул товарды кампа фермердин айыл чарба продукциясын тийиштүү сапатта сактоого алгандыгын тастыктаган документ. Ал баалуу кагаздардын катарында болуп, банктан кредит алууда күрөө болуп бере алат. Кампалык күбөлүктү алуу үчүн алды менен фермердин мамлекеттик реестрде катталган кампада сакталган айыл чарба продукциясы болушу керек. Кампа жөн гана сактоочу жай болбостон, ал баалуу кагаздардын гаранты катары саналат. Андыктан мамлекеттик реестрге катталам деген кампанын өздүк капиталы болушу шарт. Ал эми анын 50% акталай түрдө банктык эсепте сакталат. Кроме того, это наличие соответствующего, значит, помещений, да,
складских помещений и оборудования, которое необходимо для хранения сельскохозяйственной продукции. Это должен быть рабочий регламент. Мындан тышкары айыл чарба продукцияларын эл аралык стандарттарга ылайык сактоо чөздүк жабдык жана имарат болушу керек. Ошондой эле иш регламенти болуп, кампа кандай продукцияларды сактоого багытталгандыгы жазылышы зарыл. Буга кошумча жумушчулардын квалификациясы, иш тажрыйбасы жана аткаруучу органдардан соттолбогондугу тууралуу маалымат талап кылынат. Квалификация, опыт работы, требования к отсутствию судимости исполнительного органа. Кампа ээси фермердин товарын сапатын текшерип тастыктагандан кийин гана ишкерге кампалык күбөлүк берилет. Фермер болсо бул күбөлүк менен банкка барып, аны күрөө катары коюп кредит ала алат. Бирок банктын алдында фермердин товары эмес, ошол товарды сактаган кампа кепилдик ролду аткарат. Концепция такая, что склад должен войти в реестр, если он хочет выдавать складские свидетельства. Да, если он хочет работать. Кампалык күбөлүктөрдү берүүнү жана баалуу кагаздар менен иштөөнү каалаган кампа реестрге кириши керек. Анткени кампанын мойнуна чоң жоопкерчилик жүктөлгөн. Себеби ал жөн гана сактоочу жай эмес, банктын алдында жооп бере турган баалуу кагаздарды бере турган жак. Кампа бир беттен экинчи бетке товарларды сатууга укуктуу. Андыктан бардык тараптар үчүн кампанын ишмердүүлүгү ишенимдүү болушу шарт. Андыктан кредитти төлөп бүтмөйүн фермер кампадагы продукциясына өзү ээ боло албайт. Бирок кредиттин мөөнөтү бүтө элек маалда товардын баасы чыгып калса, анда фермер кампа аркылуу товарын сатып, кредитин эртелей жаба алат. Эң негизгиси кампалык күбөлүк кампада турган товардын сакталуу мөөнөтүнөн ашпаган мөөнөткө гана берилет. Мисалы буудай менен тоо бурчак кем дегенде 1 жыл сакталат. Демек фермер 1 жылдык мөөнөткө кредит ала алат. Ал эми картошка, алма жана алмуруттун сакталуу мөөнөтү орточо 6-7 айды түзөт. Демек бул товардын күбөлүгүнүн кепилдиги менен берилүүчү кредиттин мөөнөтү дагы 6-7 айдан ашпайт. Более такие скоропортящие продукты, например, фрукты, да, какие-то определенные виды овощей, у них срок хранения немножко меньше. Но вот я знаю, у нас уже был пилотный проект, значит, когда... Бат бузулуп кетүүчү товарларды сактоо мөөнөтү азыраак. Биз өткөргөн пилоттук долбоордо кампалар берген кампалык күбөлүктөрдүн негизинде кредиттер берилген. Анда кампалык күбөлүктөрдүн мөөнөтү 6-7 айдан ашкан эмес. Кампалык күбөлүктөрдүн финансылык инструмент катары жайылышы бир гана фермердин кредит алуу маселесин чечүүгө шарт түзбөстөн, бир канча инфраструктуралык маселелерди дагы чечет. Алды менен айыл чарба продукциялары эл аралык стандартка ылайык шартта чоң көлөмдө сакталат. Бул болсо өз кезинде экспортко чыгууга жол тогулгон негизги жагдай көлөм маселесин чечет. Бул тууралуу экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев Капиталдын суроолоруна жооп берди. Негизинен азыркы күндө иштегендер бар да, мына пилоттук түрдө иштеп атат. Биздин ушул көлдөгү кээ бир биздин кампалар пилоттук түрдө Айыл банк менен иштеп, бүгүнкү күндө ошондой атайын ошондой баягы көлүктөрдү чыгарып иштеп атат да, кампалык көлүктөрдү. Жанан бул жерде ошол механизм иштегенин карап көрсөк, негизинен булар кандай түрдө ошол продукцияны складка өткөзүп атканда сөзсүз түрдө булардын сапатындагы изилдеп, атайын изилдөөлөр менен аныктап чыгышат да, бунун ошол кандай сапатта ал фермер өткөздү. Андан кийин ошол сакталып аткан убакыттын аралыгында дагы ошол фермер келип ошол сакталып аткан продукциясынын сапатын текшерүүгө мүмкүнчүлүгү бар да. Башкача айтканда ошол негизинен азыркы күндөгү мына иштеп аткан ишкерлер, мисалга алсак, алманы сактап атышат да. Алманы сактаган ишкерлер негизги технологиялык баягы көрсөткүчтөрдү сактаган күндө алардын продукциясынын жоготуулары абдан эле аз да бүгүнкү күндө. Жана 1 килограммга ошол ишкерлердин айтышы боюнча бир 3 сом, 4 сом тегерден чейин ушул биздин кампалардын кызмат көрсөтүүлөрү болуп чыгып атат да. Бул дагы негизинен рентабелдүү ишкерликтин түрү болуп калып атат. Ошондуктан бүгүнкү күндө ошол кампаларды негизинен кээ бирлер өнүктүрүп салып атышат да. Биз бул мыйзам аркылуу биз жөн гана ушул эки субъекттин ортосундагы карым катнаштарды биз мыйзам түрдө мындай мыйзамдаштырып берип атабыз да. Анткени демек бул жерде бул мыйзам ошол кампа ээлерин жанагындай кредит алам деген фермердин алдында банк үчүн гарант болуп берүүгө милдеттендирет экен да. Бул мындай ишкерчиликтеги мындай карым катнаштар кандайдыр бир формалсыз түрдө болуп келген болсо керек. Азыр бүгүнкү күндө бул формалдуу формага отурат. Ооба, биз ошого жардам берип атабыз. Анткени деген бул көп маселени чечип атат. Биринчиден ошол мамлекеттик органдар ошол баягы мыйзам түрүндө
реестрди жүргүзөт, мыйзам түрүндө ал реестрге киргизип же болбосо ал реестрден чыгаруу боюнча укуктары бар болот. Андан тышкары башка ушул текшерүүчү органдар атайын биз бул дагы бирден бир себеби ушул техникалык регламенттердин алкагында бул ушул биздин имараттарга болгон мындай көрсөткүчтөр жазылып калган да. Бирок ушул кампалык күбөлүктү берүүдөгү катышкан атайын кампаларга мындай өзүнчө бир жазуулар жок экен да. Ошондуктан бул мыйзам түрүндө бизде бекитип атабыз. Ошол кандай болгон күндө ошол кампалар ушул күбөлүктөрдү бере алат деп ошондой дагы жазуулар бар да. Ошондуктан бул ошого көрсөткөн талаптарды дагы көргөзүп турат. Андан кийинки болсо бул ошол эки тараптуу же болбосо үч тараптуу болгон карым катнаштарды кандай түрдө булар чечип кете алат кийин. Мисалга алсак биз жазып атабыз, ошол эгерде фермер банкка акчасын төлөбөй койсо, анда банк ошол кагазды колдонуп барып ошол сакталып аткан продукцияны баягы рынок же болбосо базар баасы менен чыгарып сатып туруп, ошондон түшкөн акчасын автоматтуу түрдө өзүнүн баягы чыгарчаларын жапканга укугу бар деген дагы нерсени ошол мыйзам аркылуу берип атабыз да. Эми бул жерде мисалы үчүн эч кимге жашыруу эмес, биздин банк системасы бир кандайдыр бир өтө өзүнө бир тобокелдиктерди көбүрөөк албаганга аракет кылат да. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө ошол эле обороттогу товар, эми бул складта сакталып аткан жашылча жемиштер бул обороттогу товар болуп эсептелет да, фермердин обороттук товары. Мисалы үчүн обороттук товарды күрөө катары карабайт да. Бул жагынан банктар менен иштешүү кандай болуп калат анда? Негизинен айтып көрчү, бизде бул ушул мыйзамды иштеп чыкканда биздин ушул атайын Кыргызстандагы биздин банктардын союзу бар, өзүңүздөр билгендей. Ошолор менен чогуу бирдикте иштеп чыктык. Бул жерде ошол коммерциялык банктын көбүнчөсү дагы талкууларга катышкан. Негизинен бул механизм дейсизби же инструмент дейсизби, бул ушул инструментке кызыкчылык абдан чоң да. Банктардын өзүндөбү? Анткени деген бул банктарга дагы ушул дагы бир ушул кошумча киреше алууга мүмкүнчүлүк берип атпайбы? Эмнеге дегенде ал ошол акчаны алганда көбүнчө ушул баягы дүйнөлүк сабактардан алып карасак, дүйнөдө ошол 6 айга чейин кыска мөөнөттүү баягы каржылоо болуп эсептелет да. Эми ал ар бир коммерциялык банкка дагы биринчи себеби бул сөзсүз түрдө ошол киреше алат. Анткени ал үстөмдүк пайызын кошуп акчаны берип атат, ал дагы ошол өзүнүн капиталын баягы каржылоо кылып кайра үстүнө акча топтогонго мүмкүнчүлүк берип атат да. Ошондуктан коммерциялык банктар да муну колдоп атышат. Бул жерде эми дагы бир мисалы үчүн коркунуч жокпу? Мисалы үчүн баягы ошол обороттогу товарды банктар күрөө катары караган күндө дагы анын баасын өтө төмөн түшүрүп салышат да. Негизи эле бизде банктар күрөөлөрдүн баасын өтө төмөн түшүрүп салат. Мисалы үчүн обороттогу капиталдыкы банктар орточо 10%-тен 30%ке чейин гана эсептейт экен. Анан эртеңки күнү фермер мисалы үчүн кредитин төлөй албай калса, күйүп кетеби деген да коркунуч бар да, эгер ошол товардын баарын алдырып койсо. Экинчиден, мисалы үчүн эми бир 10 тонна картошка болсо, аны кайсыл рыноктун кайсыл баасы менен эсептейт? Бүгүнкү кредит алып аткандагы баасыбы же эртеңки баасыбы? Ошол күрөө катары кантип бааланат бул? Базарлык баа менен. Ошол мезгилдеги базарлык баа менен булар бааланат. Анан бирок мисалга алсак бул башында ошол банк өзүнүн рискин эсептейт да. Бүгүнкү базардык баа эртеңки күнү арзан болуп калышы мүмкүн. Сөзсүз түрдө бул мен дагы айткым келет, бул ошол коммерциялык банктардын өзүнүн ички документтери бар, жана кредит баягы кредит берүү саясаты боюнчачы. Ошолор менен аныкталат. Ошолор менен аныкталат да. Бул биз банктарды бул акчаны бергиле деп мажбур кылбайбыз, сөзсүз түрдө. Негизинен бул азыркы күндө өзүңөр билесиңер, башка ошол каржылоону алсак, кредиттерди алсак, бүгүнкү күндө кыймылсыз мүлк абдан кеңири колдонулат да. Бирок кыймылсыз мүлктүн өзүңөр билгендей бүгүнкү күндө эң эле аз дегенде 120% менен баягы жабыш керек да кредитинчи. Күрөө болуп бергендечи. Ошондуктан бул жерде сөзсүз түрдө өйдөрөөк болушу мүмкүн. Булардын берип аткан талабы да өйдөрөөк болушу мүмкүн, бирок негизинен бул акчаны берип атканда алар дагы ошол тобокелчиликтерди өзүнүн банктын саясатына жараша саналып чыгышат да. Бирок негизинен биз ойлоп турабыз, бул механизм келечекте иштеп кетиш керек. Анткени деген мен дагы бир жолу айттым, негизги
кызыкчылык же болбосо негизги стимул болуп ошол коммерциялык банктарга бул ошол өзлөрүнүн капиталын көбөйтүп же болбосо башкача айтканда кредиттик портфелин чоңойтууга кеңейтүүгө мүмкүнчүлүк берет да. Бул өткөн аптанын экономикалык обзору болду. Ушул жана башка экономика темалар менен кесиптешим Айсулуу Текимбаева 3-күнү кечки саат 8:25 орус тилинде тааныштырат. Өткөрүп жибербеңиз. Ишиңизге ийгилик.